окууну бүтүп эле сразу армияга бардым. Ошо армияда служба кылып, 1 жылдык ишке киргениме 1 жыл болду. Ошо 1 жылдан бери ушул жерде иштеп атам. Анестезиолог реанимация бөлүмүндө медага болуп иштейм. Ошо бул жерде анестезиолог врачтарга жардамчы болуп, операцияга киребиз, операциядан чыгып, бул жерге больнойлор алып келип, өзүнө келтирип, палаталарына которобуз, сатурацияларын өлчөп, убагында давленияларын өлчөп, экстубация кылып, жакшы состоянияга келтирип, ошо палаталарга которобуз. Биринчи келгенде оор болчу, азыр ишимди жакшы билгендиктен кыйла жеңил, өзүм үчүн жеңил болуп калды. 16:00-дө кечки жумушка келем. Ошо кечки жумуштан эртең саат 8ге чейин ошо келип эле колдорумду обработка кылып, больнойлор менен таанышып, ошо жумушумду баштайм. Кесибимди жакшы көргөндүктөн ошо красный зонага да иштеп чыктым, коркпостон. Ошо 2 жолу кирип чыктык красный зонага. Ошо ал жакта да больнойлор оор, ошо врачтар назначение кылышты, жакшы кылууга аракет кылдык. Красный зонада концентраторлор жетишсиз азыр. Ошо концентраторлор көбүрөөк болсо больнойлор кыйналбайт эле да. Биздин коллектив көбүнчө медайымдардан турат. Анан ушул бир медбратыбыз бар. Мама Садыков Элдияр. Өзгөчө эркек баланын болгону жакшы. Биз оор иштерде кыйналгандарыбызда көтөрүп, больнойлорду көтөргөндө Элдияр бизге жардам берет. Эркек балдар үчүн бул иштеш кыйын, бирок чыдап иштеп келатат. Коллективде баары эле жакшы көрүп, жакшы сүйүшөт, жакшы эркелетишип, бала деп, эркек бала деп ишин жакшы кылган үчүн бар жогу сыйлашат иште. Врач – это рука, а медсестры – это пальцы. Без пальцев мы ничего не сделаем. Любые тонкие вещи, те, которые делают назначение, полностью выполнение, лежат на плечах медсестер. Это огромный труд, который, в принципе, не оценивается ни как населением, ни как правительством. Потому что мало знать, надо уметь. Иногда манипуляции, те, которые теоретически врачи знают все, абсолютно, а практически выполняет медицинская сестра. И поэтому от ее умения зависит здоровье пациента. Элдияр перспективный мальчик. Жалко, конечно, что мужчины не идут в среднее звено, потому что мужское плечо в любом случае нужно. Женщины как-то смотрят более так вот объемно, в общем, а у мужчин они рассматривают более мелочно. И иногда от него вот поступает такое, что вот там-то вот что-то не заметили, посмотрите, пожалуйста. Шу кесип тандаган үчүн ушул жерде иштеп атат медбрат. Айлык аз болсо да эми бага сакал жок, бирок өзүмө зорго жетет. Ошо айлык акы аз үчүн ошо бул медицина тармагында аз эле адам иштейт негизи. Медбраттар жок эсе окууну бүтүшөт, Москвага кетип калышат. Айлык акы көбөйтсө ошо медицина тармагында да медбрат, медсестралар көбөйө эле деп ойлойм.